Талас шаарынын тургуну Гүлшат Челетирова гүл өстүрүүгө кызыгат. Ал 5 жылдан бери мэрияга караштуу Жашыл Чарба муниципалдык ишканасында иштеп, шаарды көрктөндүрүүгө салым кошууда. Жумушун так аткарып, ар бир гүлгө аяр мамиле жасайт. Жаныбызда турган гүл бул баркытсы. Баркытсынын бирде 2 түрү бар. Сабиз реңдүүсү, анан лимон реңдүүсү. Баркытсынын өзүшү бат. Бул февралдын 15-16-тарынан баштап тегилип, жетилип келатат. Ар бир уругун бирден сайып өстүрүп, кайра бирден карап, жаш баладай карап, жакшы мамиле менен өстүрөбүз. Тиккен гүлүбүз таласты жашылдандырып, көркөндүрөт деген жакшы ой тилегибиз бар. Аталган муниципалдык күнөсканага 55 000 даана гүлдүн уругу себилген. Аларды жакшылап өстүрүү мындагы гүлчү айымдардын колунда. Эртеден кечке ото чөптөрдөн арылтып, сугарып жана башка жумуштарды кылдааттык менен аткарышат. Бул петуниялар. Азыр мен берде ото чөбүн отоп атам. Күнүнө отойсуң, күнүнө чыгып калат. Анан нымдуулукту карайбыз берден. Эринбейм, мен үйдө да гүл өстүрөм. Мен өзүм гүлдү аябай жакшы көрөм. Бул гүлдөрдү душаң менен сүйүп, душаң менен өстүрсөң, өспөй турган, өлө турган гүлдү да өстүргөнгө болот да. Анан мен өлө кызыгам бул гүлдөргө. Чыкпай турган нерсе жок, баарын сүйсөң, баардыгы болот. Эми 1 айдан кийин мындагы гүлдөр өсүп жетилип, Талас шаарын көрктөндүрүүгө жумшалат. Бул боюнча быйыл мэрия тарабынан муниципалдык ишканага атайын тапшырмалар берилген. 55 000 штуктун ичинде 4 түрлүү гүл бар. Петуния, бархатсы, базаня, бегония деген гүлдөрүбүз бар. Буйруса Талас шаарынын көчөлөрүнүн кесилиштерине майдын биринен 10-на чейин гүл тигүү иштери башталат. Буйруса быйыл жакшы 2024 буйруса Талас шаарын жашылдандыруу, көрктөндүрүүгө аракеттебиз, кызматкерлерибиз менен бардыгыбыз. Жашыл Чарба ишканасы Талас шаардык мэриясынан каржыланат. Аталган кызматкерлердин эмгектери эске алынып, айлыктары да мурункуга салыштырмалуу жакшырган. Белгилей кетсек, чыгымдарды кыскартуу максатында шаар бийлиги атайын күнөскана иштетип, гүлдүн түрүн сатып албай, уругунан өстүрүп келет. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.